Бала менен сыйкырчы. Байыркы өткөн заманда бир абышка кемпир жашаган экен. Алардын жалгыз уулу болуптур. Кедейликтин айынан алар баласын малайлыкка бериш үчүн шаарга алып барышат. Баланы эч ким албайт. Бир күнү абышка баласы менен жолдо баратып, аябай чарчап, кара таштын үстүнө олтура кетип, деп үшкүрүндө эле бир аксакал кайдан жайдан карыя пайда боло калат да, "Мени эмнеге чакырдың?" деп сурайт карыя. "Мен сени чакырган жокмун. Чарчаганымдан жөн эле үшкүрдүндүм" дейт абышка. "А менин атым Өкүш" деди карыя. "Бул балаңды жетелеп кайда баратасың?" "Айла жоктон баламды малайлыкка берейин деп кыдырып жүрөм" дейт абышка. "Эмесе балаңды мага бер, мен окутайын. Келерки жылы дал ушул убакка, дал ушул жерге келип балаңды аласың" дейт карыя. Абышкага баласы үчүн бир дилде карматып, баланы колунан алып көрүнбөй калышат. Бала Өкүштүн үйүндө окуп жүрүп, анын кызы менен таанышат. Балага боору ооруган кыз: "Атам сыйкырчы, бул жерден сени эч жакка кетирбейт. Кул болуп, жумушуң кылып жүрө бересиң. Менин өнөрүм аныкынан артык. Ошону сага үйрөтөйүн" деп кыз балага өнөр үйрөтүп жүрөт. Аны атасы билбейт. Бир жылдан кийин абышка баякы жерге келип: "Убакыт өттү, баламды бергин" дейт. Сыйкырчы кобурап койсо, 7 кара мышык пайда болот. "Мына, ушунун ичинен балаңды таанып ал" деди сыйкырчы. "Менин балам мындай эмес болчу да" деп ыйлап абышка келген жолуна түштү. Кийинки жылы дагы келди. Сыйкырчы бул жолу 7 кызыл түлкүнү көрсөттү. Абышка баласын тааный албай дагы кайра кетти. Ошентип 5 жыл бою абышка баласын тааный албай жаман болду. Сыйкырчы акырында: "6 жылдан бери балаңды тааный албадың. Эгерде эмдиги жылы да тааныбасаң, анда балаң түбөлүк меники болот" дейт. Абышка ыйлап жолду келатса, артынан кара аргымак ат чуркап келип: "Сенин балаң менмин. Эмдиги келгениңде бизди 7 кара ат кылып чыгарат. Бизди азыр ошого үйрөтүп жатат. Оң жактан санаганда 3-чү болуп мен турам. Жаңылбай карма" деди да сызган бойдон кайра кетти. Кийинки жылы айткан маалында баланын атасы дагы сыйкырчыга келди. Сыйкырчы ооз учунан шыбырап койсо, алдына окшош 7 аргымак тизилип тура калды. Абышка ары карап, бери карап, оң жактан санаганда 3-чү аргымакты тизгинден алып: "Менин балам ушул" деди. Айласы кеткен сыйкырчы баласын абышкага берди. Бала үйүнө келгенден кийин атасына: "Мен ат болуп кобулайын. Ата, сен базарга алып барып сат. Бирок жүгөндү шыпырып кал, бербегин" деди. Абышка атты көп акчага сатты. Жүгөнүн алып үйүнө кайтты. Бала болсо кобулуп, куш болуп, атасынан мурда үйүнө келди. Абышка базарга 2-нчи жолу барды. Баасын кымбат сураса, эч ким сатып алган жок. Бир убакта бир соодагер келип: "Эй, миңдилде берейин, жүгөнүн кошо сат" деп жабышты. Абышка миңдилдеге жүгөнүн кошо сатып жиберип үйүнө келди. Көрсө, ал сатып алган соодагер Өкүш сыйкырчы экен. Үйүнө келип кызына: "Атты сарайга асабайлап кой" деп тапшырды. Кыз атты жетелеп жөнөгөндө бала: "Эми дагы бир жардамыңды тийгизип мени кое бер" деди. Кыз кое берип атасына келип: "Ата, колумдан чыгып качып кетти" деп калп айтты. Сыйкырчы Өкүш кара аргымак болуп кубулуп баланы кууду.
Жете бергенде бала илбирс болуп кубулду. Өкүш жолборс болуп кууп жеткенде бала суу жээгинде колун жууп отурган эки кыздын жанына Шакек болуп түшүп калды. Бир кыз Шакекти көрүп сүйүнүп колуна тагынып алып үйүнө кетишти. Сыйкырчы өкүш жигит болуп кубулуп кыздардын артынан байдын үйүнө келди. Бай андан: жол болсун жигит, кайдан жүргөн эмесиң? деп сурайт. Сууга жуунуп жатып Шакегимди чыгарып койдум эле, унутуп кете берипмин. Сиздин кызыңыз таап алып, салынып кетиптир. Ошого Шакек меники, алып берсеңиз дейт. Кана кызым, Шакекти ээсине бер, деди бай кызын чакырып алып. Кыз Шакекти колунан чыгарып, өкүш сыйкырчыга бермекчи болгондо Шакек буудай болуп чачырап кетет. Өкүш сыйкырчы тоок болуп кубулуп жанталашып терип жеп кирди. Тоок бутунун алдында калган жалгыз буудайды жемекчи болгондо ал таруу болуп кубулду. Өкүш сыйкырчы таранчы боло калып терип жеп кирди. Байдын кепчинин ичине түшкөн таруу кыргый болуп учту да айланып келип таранчынын башын жара тепти. Ошентип бала сыйкырчыдан кутулуп, өкүштүн кызын алып үйүнө кайтып келди. Аябагандай чоң той өткөрүп, жакшы турмушта ата энеси менен жашап калган дешет. Окуган мен Камчыбек Сарыбаев.